Данышмандар мындай дейт, бир керемет кеп бар экен кырагыла. Әл-кәззабу лиссун дейт. Жалганчылар ууру болот. Биз жалган айтып коебуз го, устаздарга жалган айтышыбыз мүмкүн, досторубузга, ата-энебизге жалган айтышыбыз мүмкүн. Ошол жалган айтканда өзүңдү ууру деп эсептей бер да. Уурулук эң жаман нерсе, билесиңер? Эң жаман нерсе. Уурдоп атасың. Кантип бул уурулук болот жалган айтуу десеңер? Лианна лисса ясрикул малак вал каззаба ясрику аклак дейт. Ууру сенин мал мүлкүңдү урдайт. Сенин тапкан байлыгыңды, мүлкүңдү урдайт. Ал эми жалганчы адам сенин акылыңды урдайт дейт. Көрдүңүзбү? Демек, бирөөнүн мал мүлкүн урдоо канчалык оор болгон болсо, сен жалган айтсаң, бирөөнүн акылын урдайсың. Кантип акылын урдайсың? Түшүндүрүп берейин. Бирөө башкача ойлоп атат да, мондай бул келди деп ойлоп атса, сен аны келген болсо деле жалгандан келбеди деп айтып койсоң, анын акылын урдап койдуң сен. Акылын башка жака буруп койдуң. Демек, ууру болуп эсептелет экен ким жалган айта турган болсо, ал адам кадимгидей эле ууру болот экен. Ууру мал мүлкүңдү урдаса, жалганчы сенин акылыңды урдайт экен. Акылын урдаган бул эң бир кооптуу нерсе. Башка бир данышмандар мындай дейт: Ал-харасу хайрун минал кизб ва сидқул лисан аввалу саада. Харас дудук болуу, сүйлөй албай калуу жалган айтууга караганда жакшыраак дейт. Жалганды айткандан көрү тилиң байланып калса, сүйлөй албай калсаң жакшыраак дейт. Жалган айтууга караганда тилиң байланып калыштыгы дагы жакшыраак дейт. Чын тилдик, чын сүйлөө бакыттын башаты дейт. Бактылуу болгуң келсе, башынан эле сүйлөгөндө дайым чындык менен сүйлөсөң, бактың башталды деген сөз экен. Данышмандар дагы бир керемет кеп айтат карагыла. Ас-садиқу масунун жалил вал казибу муханун залил дейт. Чынчыл адам ар дайым абройлуу, урматтуу, сыйлуу болот. Жалганчы адам ар дайым кор болот, эң бир төмөн адам болот. Бадбах деп коет го. Тажик бир туугандарда көп колдонулат, өзбек бир туугандарда бадбах деп коет. Бадбах дегени фарс тилинен келген кеп бул. Бад бахт деген сөз. Бад деп фарстар жаман деген сөз. Бахт деген кыргыз эле бакт деген эле. Демек, бактысы жаман төмөн адам деген сөз. Жалганчы адам бадбах болот. Ошондой бакты жаман эң төмөн адам болот. Эгерде чынчыл боло турган болсоң, эч нерсең болбосо деле аброюң артат, урматтуу болосуң. Бирок туугандар, эмелер, жигиттер, азыркы заманда ушундай бир тенденция жүрүп атат. Жалган аралаштырбасаң, тың болбосоң, ишиң жүрүшпөйт деген түшүнүк бар да. Анча-мынча жалганды аралаштырып, айтканда шустри, шарик, шурик болсоң, ишиң жүрүшөт деген кептер бар. Бул жаман түшүнүк. Эч нерсең жок, жалаңач калсаң кал, мындай айтканда эч нерсең жок калса калсын, бирок чынчыл бол. Абдулкадир Гейлани рахимахуллахтын киносун көрдүңөр беле? Көрбөңүздөр, силер уяк коюп бербейби? Мен онлайн окуучуларыма коюп берем ошол нерсени. Абдулкадир Гейлани хазиретлердин бир керемет эмеси бар. Тасмасы бар. Көрүп койсоңор болот. Бир убактыңар болгондо, бир үйгө барганда балким көрүп койсоңор болот. Абдулкадир Гейлани рахимахуллах бул кишинин атасы Хасан разияллаху анхуга барып калат. Пайгамбардын небереси бар го, Хасан разияллаху анху. Энеси Хусайн разияллаху анху барып калган ак сөөк адамдардан. Биз кыргыздар ак сөөк деп коебуз го. Тажик бир туугандарда эме дейт. Эшон деп коет. Ошондой ак сөөк болгон Абдулкадир Гейлани рахимахуллах. Бул киши төрөлүп ымыркай болгондо эле, эмчек эмген кезинде эле орозо кармайт эле. Таң атканга чейин эмчек эме болот эле дагы, таң аткандан кийин эмчек эмбей койгон. Энеси эмчек берсе деле эмбей койот эле. Күн баткан кезде эмчек эмип баштайт эле. Ушунчалык деңгээлде болгон, эл журт ооз ача турган убактысыны Абдулкадир Гейланинин ошол ымыркай кезинде качан эмчек эмип, качан эмчек эмбегенине карап туруп ооз ачат эле. Келип кошуналар сурайт эле да. Энесинен сурайт эле да, Абдулкадир сүт эмдиби, эмчек эмдиби, эмелекпи дейт эле. Эмди десе ооз ача беришет. Ымыркай кезинде элесиңер. Ушунчалык бир оол язат болгон. Эми темабызга тиешелүү жери, ал киши жаштайынан хафиз болуп, атасынан Куран жаттап, энесинен Куран жаттап хафиз болот дагы, анан илим сапарына чыгып кетет. Силерге окшоп илим сапарына чыгып кетет. Чыгардан алдын атасы, апасы койнуна 40 алтын тигип берет. Капчык менен 40 алтын тигип берет. 40 алтын тигип берет, бул болгон байлыгы да. Апасынын атасынан калган байлыгы, баласынын окуусу үчүн арналган канча жылдар бою топтолгон 40 алтын тыйын тигип койнуна салып берет. Анан илим жолуна баратканда жолдо ошо кербенди каракчылар басат. Каракчылар түшүнөсүңөр,
Азыркыларда айткандай чорныйлар дегендей эле маселе да. Каракчылар басып, кербенди бардыгын тоноп, өлтүргөнүн өлтүрүп, ушундай бир эмеге тузакка түшүрүп кармалышат. Ал каракчылар кафыр болот, мусулман болбойт албетте. Анан бардыгын эме койнундагыларын, чөнтөгүндөгүн, капчыктагынын бардык байлыктарын алат да. Төбөлөрүндөгү байлык бүт баарын алып, анан кийин Абдулкадырга келет. Абдулкадыр ошондо силер куракты жаш жигит болот бир. Рахимахулла Абдулкадыр рахимахулла. 16, 17, 18, 20 тегерегиндеги жаш жигит болот, илимге кетип жигит. Анан Абдулкадыр сенде эмнең бар, эмне байлыгың бар десе, бардыгын байлыгын алып, бир эле Абдулкадырда калган болот да. Абдулкадырдын жана төөгө арткан жүгү эч нерсеси болбойт. Болгону энеси тигип берген койнунда эмнеси болот? 40 алтын капчыгы болот. Энеси ошону койнуна тигип берип атып, мындай кептетет. Балам, эч качан жана эч качан жалган айтпагын дейт. Өлсөң өл, жалган айтпа деп тигип берет. Ушинтип жаштайынан да ушул чынчылыкка үйрөтүп тарбиялаган болчу да. Анан Абдулкадырдан жана каракчы сурайт. Сенин эмне байлыгың бар десе, силер эме кылбадыңар, таппай калдыңар, менин койнумда, ички кийимимде энем тигип берген 40 алтыным бар дейт. Десе баягы каракчы таң калат да. Айтпай койсо анын койнуна эч ким чөнтөгүнө кол салбайт эле да. Билинбей калмак, кетип калмак, кутулмак да. Карагыла, менде койнумда көрбөй калдыңар алтыным бар дейт, 40 алтыным бар дейт. Кимибиз азыр айта алабыз да? Эч ким айта албайт. Кайра билбей калсын, Кудай билбей калсын, өтүп кетсем экен деп биз барбы десе деле жок деп кое беребиз биз. Карагыла эми Абдулкадыр эмне кылат, рахимахулла. Менин койнумда алтын 40 алтыным бар деп жалган айтпай чын айтат да. Анан тиги каракчы чындап койнуна салса, кадимгидей алтын бар, 40 алтын чыгат. Эми карагыла, ушул жерде Абдулкадыр рахимахулла эмне кылды да? 40 алтындан ажырап калса ажырап калмак. Бирок 40 алтынды урматтуу көрүп, кадырлуу көрүп, жалган айтып койгон жок да. Жалган айтпай, чындыкты айтсам айтайын, алтыным кетсе кетсин деди. Аллах Таала бунун аркасынан эмне жакшылык берет. Ошол жерде каракчылардын бардыгы, бир 30-40 чакты каракчынын бардыгы момун болот, ыйман келтирет. Каракчы сурайт да, неге сен бул эмемни жашырып койбодуң 40 алтынды? Жашырып койсоң биз билбей калат элек да. Сен 40 алтын сенде калмак десе, мени апам эмне деген дейт, энем эч качан балам жалган айтпаган. Өлсөң өлөсүң, жалганды айтпагын деген десе, анан тиги ойлонуп калат. Демек, бул ислам дини ушундай бир керемет дин болсо, өзүңдүн пайдаңды ойлоп жалган айтсаң болбосо, бул керемет дин турбайбы деп, каракчылардын башчысы бүт кол астагыларга буйрук кылып, бүт бары ыйман келтирет. Арасынан бир гана бир шайтанга окшогон бирөөсү гана ыйман келтирбей, бул каракчыларга кайра душман болуп кетет. Ушул эменин Абдулкадырдын ушул кылыгы үчүн бүт кербендерди кечирип, момун болду да, ыймандуу болгондон кийин алган мүлктөрүн баардыгын кайтарып берип, жана уурдаган уурлугун токтотушат каракчылар. Көрдүңүздөр, демек бир чынчылыктын айынан канча адамды ыйманды кабыл алыштыгына, мусулман болушуна себепчи болду. Ошол жигиттер биз жалган айтканды өзүбүзгө адат кылбайбыз. Эгерде инсан өзүнө жалган айтууну адат кылып алса, балким окуучу кезде болсо керек, силерде деле, бизде студенттик кезде мурда болчу эле. Болот араларыбыздачы бир мындай бир жалганчы шөрик бирөө болот да, негизичи. Жалган айта берет, турган турпаты жалганчы бирөө боло турган болсо, бир убакыт келет, эгерде инсан жалган айтып, жалгандык менен таанылып калса, ошону адат кылып алса, бир убакыт келет, чын айтса да эч ким ага ишенбей коет. Чындап эле бир чындыкты айтып келсе дагы элдер ишенбей коет. Жалган айтса ишенет эл, чындыкты айтса ишенбей коет. Мисалы үчүн, мен ооруп атам, өлгөн атам деп чындап, мага жардам берип койгула десе, сен өлбөйсүң дейт. Өлүп калат ал. Чындыкты айтса деле ишенбей коюшат. Демек, эң бир керектүү убакта сени эч ким карабай кетүүсүн каалабасаң, чынчыл болуп аброюң сакталышын кааласаң, эч качан эмне кылбайсың? Жалган айтпайсың, адилеттер, иншалла.